мусулман бир туугандар, башка бирөөлөрдү кечире билүү жөнүндө, башкаларды кечирип коюу жөнүндө. Биз чындыгында кээде башка бирөөлөр тарабынан туура эмес мамилеге кабылып калсак, бизге зулумдук кылып, же туура эмес мамиле кылып, же биздин акыбызды жеп койгон болсо, же бизге зулумдук кылып койгон болсо, ошол адамга көптөгөн убакытка чейин ачууланып, ичибизден кек сактап, аны жек көрүп, өзүбүз дагы кыжаалат болуп, кабатыр болуп, кыжырданып жүрө беребиз да. Жанакы адамды керек болсо башкаларга дагы жамандап, ошону ойлонуп, мени минтти, тигинтти деп коюп, депчи. Жок, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баарыбызга белгилүү, дүйнөлүк иштерде 3 күндөн ашык араздашып, мамилени үзүп жүргөнгө уруксат берген эмес. 3 күнгө чейин мейли, эгерде кандайдыр бир себеби табылган болсо. Ал эми 3 күндөн ашык кээ бир адамдар бар, жылдап ачууланып, кек сактап, жанакы адамды жек көрүп жүрө берет да. Жок, урматтуу мусулман бир туугандар. Алла субханаху ва таала вал казиминал гайза вал афина анин нас валлаху юхиббул мухсинин деп айтып атат. Али Имран сүрөсүндө. Ачууларын жута билгендер, жана адамдарды кечире билгендер деп туруп, Аллах Таала мухсин адамдарды жакшы көрөт деп атат. Мухсиндер кимдер? Мухсиндер ошол башка бирөөлөрдү кечире билгендер, адамдар менен болгон мамилесинде жакшы мамиледе болгондор. Мухсин деген маанинин бир мааниси ушул да. Кечире билген, өзүнүн ачуусун жута билген адамдар. Аллах Таала ошол пенделерин жакшы көрөт деп атат. Аллах субханаху ва таала бизди кечирүүсүн жакшы көрөбүзбү? Ооба, албетте баарыбыз жакшы көрөбүз. Демек биз дагы башка бирөөлөрдү кечире билишибиз керек. Аны биз кечирбей жүрө бергенде, чындыгында биз эч кандай пайдага жетишпейбиз. Өзүбүз ичибизден кыйналабыз, азапка батабыз. Ошентип ойлонуп, кыжырданып, өзүңдүн ден соолугуңа зыян келтиресиң. Жана ошол эле учурда күнөөгө батабыз да. Эгерде жанакы хадиске каршы 3 күндөн көп убакыт араздашып, ачууланып, душмандашып жүрө турган болсоң, Аллах сактасын, мындай учурда мусулман адам күнөөгө дагы түшөт. Ошон үчүн бул жерде Аллах субханаху ва таала башкаларды кечире билген адамдарды жакшы көрөт деп атат да, мухсиндерди. Дагы башка бир аятында, Шура сүрөсүндө, «Валаман сабара ва гафара инна залика ла мин азмил умур» деп атат. Эмне дейт? Сабырдуу болгон адам, сабырдуу боло турган болсо, жана кечире билсе деп атат башкаларды. Башка бирөөлөрдү кечире билсе, эмне деди? Албетте бул нерселер улуу иштерден деп атат. Улуу иштерден деп атат, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан мусулман адам ар дайым кечиримдүү болгонго аракет кылуу керек.